Оғанталы айылындағы номер 11 жана 12 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты эскирип, дуалдары урай баштады. Агарбастан кооптуу делген имаратта дарыгерлер 45 миңдей жарандын саламаттыгына кам көрүүдө. Там чөттү болчу, челек коюп отурчу элек. Эми жакшы, азыр там чөтпөй калды, бирок урап калган. Ураса дагы аркага кетсе дагы арка жагын көрсөңөр болот. Тиреп коюп иштеп атабыз. Кудай кааласа, больницабыз, немебиз бүтүп калса, зданиябыз. Жакшынакай зданияда иштейбиз. Ал эми 1956-жылы курулган тез жардам жана тиш дарылоо бөлүмүнүн имараты таптакыр жарактан чыгып, алар айылдагы почта жана маданият үйүндө иш жүргүзүүдө. Аларды имарат менен камсыздоо үчүн 2 кабаттуу заманба оорукананын курулушуна капсула салынды. Ага жогорку кеңештин депутаттары, вице-премьер-министр жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жер төлөөсү менен жакшы бир клиникалык имарат курулганы турат. Бул жерде Оғанталы айылындагы 11-12 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ошондой эле тез ыкчам медициналык жардам бөлүмү, ошондой эле 2 кабатында биздин терапия бөлүмү, 23 койкага, ошондой эле 4 койкага төрөт бөлүмү жайгашат. Клиникалык оорукана республикалык бюджетине себебинен 87 миллион 940 миң сомдон ашуун акчага бүткөрүлөт. Ал план боюнча 2020 жылы пайдаланууга берилет. Деген менен социалдык объектилердин курулушу башталып, каражат тартыштыгынан токтоп калган учурлар көп. Ооруканага муктаж жергиликтүүлөр имарат белгиленген мөөнөтүндө бүтсө деп үмүт артып турушат. Азыр эмне десем, кышта бул кар жааса, башка болсо бардыгы жок авариялык абалда асып калабы, баша болобу, аны Кудай билет бир гана. Бизге эртерээк фонд ажыратып берсе, мына больница оңолуп калса, элге жакшы болот эле. Могол айыл аймагынын Оғанталы айылындагы оорукана пайдаланууга берилсе, 3 айыл аймактын 45 миңден ашуун жашоочусун тейлейт. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 12 ФАП пайдаланууга берилди. Ал эми облус аймагында 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору 12 ФАП авариялык абалда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.